Бишкек шаарынын чекесинде жайгашкан Таштанды полигону жаз келери менен өрттөнө баштайт. Андан чыккан сасык жыт жана түтүн шамал менен бүтүндөй шаарды каптап келген. Бул көйгөйдү чечүү үчүн шаар бийлиги Таштандыны топурак менен көмүү иштерин баштаган. Алардын айтымында анын натыйжасында түтүн дээрлик 95%га азайган. Бул жерде дээрлик жарым кылымдан бери топтолгон таштанды жатат. Андагы органикалык калдыктардын чириндилеринен этан, метан жана пропан сыяктуу газдар бөлүнүп чыгып, экологияга олуттуу зыянын тийгизип келген. Учурда полигондон чыгып тегерек четти каптаган коюу түтүндү биротолуу токтотуу аракети көрүлүүдө. 95%га түтүн маселеси чечилүүдө. Мурда билесиз, ушу жерге түтүндөн киши көрүнбөй калчу. Азыр болсо түтүндүн көлөмү кескин түрдө азайды. Түтүндүн келип чыгышынын негизги себептери бул көп жылдык органикалык калдыктардын жер астында калыптанып, ошолордун чиригенинен биометан бөлүнүп чыгып, ошол биометан көп жылдыктан бери жеринен анан кийин бөлүнүп чыгып, ошо негизги түтөө алып келчү. Полигондо быкшып күйүп жаткан таштандылар өчүрүлүп, рекультивация иштери жүрүүдө. Чехиялык компаниянын өкүлдөрү дрон жана башка заманбап жабдуулар менен күйүүнүн очогун аныктоого жардам көрсөтүп жатат. Түтүндү жоготуу иш-чараларына ыктыярчылар дагы активдүү көмөк көрсөтүүдө. Биз атайы топ менен Бишкектеги эски полигондун абалы менен таанышып, жаңысын көрүүгө келгенбиз. Учурда көп жылдан бери Таштанда төгүлгөн жайдагы түтүндү токтотууга жардам көрсөтүүдөбүз. Күйүп жаткан аянт чоң. Биз болсо заманбап техникалардын үлгү катары көрсөтүп, жер астындагы газдардын топтолушун ачыкка чыгарып көрсөтөбүз. Ошондой эле Таштанды иргөөчү ишкана куруу алдында турабыз. Завод ишке кирсе, ушундай түтөгөн көрүнүш жокко чыкмак. Ошондой эле жаңы Таштанды талаасын куруу иштери жүрүүдө. Ал эски полигондон 500 метр алыс аралыкта жайгашып, 12 гектар аянтты түзөт. Таштанды таштай турган жерди эстониялык компания заманбап ыкма менен куруп, аны 30-40 жылга чейин колдонуу пландалууда. Здесь работы ведут наши подрядчики. Жаңы полигонду Эстониянын Эхютус компаниясы курууда. Кайра иштетүүчү завод курулса, бул жерге андан чыккан таштандылар келет. Болжол менен 40 жылга чейин колдонуу планы бар. Жаңы полигон бардык стандарттарга ылайык келет. Алгач алдына геомембрана төшөлдү. Үстүнөн геотекстиль жабылат. Бул материалдар саркынды сууларды жер алдына өтүп кетпешин камсыз кылат. Будет здесь, вот если можно назад посмотреть, вот черное, видите, там. Таштанды талаасынын маселеси чечилбей келе жатканына 10 жылга жакын убакыт болду. Жакында гана муз ордунан жылып таштанды иштеткен заводду Регрин компаниясы кура турган болгон. Завод курууга сарптала турган 45 миллион долларды Чехиянын компаниясы өзү өлөт. Кайра иштетүүчү ишкананы куруу иштери күзүндө башталаары күтүлүүдө. Автандил Бактыбеков, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.